Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Кызыл Кыя шаарындагы Акбулак айылынын МТФ кварталында же болбосо эски Малкана деп аталган бөлүгүндө турабыз. Мындан бир күн мурда биздин телеканалга ушул айылдын жашоочулары атайын кайрылып чакырышкан. Мына ушул чакырылган аймакка келип, жергиликтүү жашоочулардын жашоо турмушу жана көйгөйлөрү менен чогуу таанышмакчыбыз. Айылдын жашоочуларынын негизги эле көйгөйлөрүнүн бири ушул айылда электр жарыгына болгон көйгөйлөр экен. Алгач сиздерге мына ушул сиздер көрүп турган ушул столбаны көрсөтүп айта кетмекчибиз. Бул столбадан атайын токтор келип, жергиликтүү жашоочулар өздөрү үчүн мына ушундай шартты түзүп, электр жарыгын колдонуп жатышат экен. Бирок бүгүнкү күндө ал электр жарыгы биринчиден жеткиликтүү эмес экен, экинчиден жада калса тамак ашыбыз дагы бышпай жатат деп айтып атышат. Анда жергиликтүү жашоочулардын пикирин чогуу угалы. Бул аварийный состоянияда каттуураак шамал болсо, бул столба жыгылып түшкөн болсо, түшүп кеткен болсо, электроэнергия жанып турат да. Бир балабы же бир машина өтүп кетип аткан болсо, машина жарылган болсо, канча үйлөр жарылып кетет, туурабы? Анан кийин ушу коркунучубуз ушул эле. Анан кичине гана суу аккан болсо, ушул сууда да жумшап, мана өзүңөр көрүп кыйшайып турат. Бул эле столба эмес, өтө көп мындай столбалар. Жергиликтүү тургундардын айтымында көп жылдардан бери бул аймакка трансформатор коюлат деп ишке ашпай келет. Нечен жылдардан бери биз суранган трансформаторду же коюп беришпеди жетекчилер, же мынандай кылып столбаларды бизге айтып, столбаларды оңдоп беребиз деп столбаларыбызды коюп бербеди. Мындай столбалар көп эле көчөлөрүбүздө, ушуларды оңдоп берсин деп сурандык эдик. Бул ишибиз чечилбей жатат. 20-жылы башыдан бери алмаштырып беребиз, сиздерге трансформатор өздөрүңүздөргө индивидуально коюп беребиз деди. Мана азыркача бул иштер чечилбеди. Трансформатор бизге коюлбады. Анан бул биздин трансформаторубуз менен бир 100гө чакты үй бүлө питаться кылат, бирок электроэнергия жетешчилик жетпейт. Анан кийин РСК дагы кайрылдык, мэрияга дагы кайрылдык, өкмөтүбүзгө да кайрылдык. Мына шу күнгөчө эртең менен бизди эртең менен неме кылып айтып жүрүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин биздин трансформатор коюлган жок. Маселенин чоо жайын билүү үчүн Караван аймактык башкармалыгынын башчысына кайрылдык. Ал маселени билгенин айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Акбулак айылында жалпысынан 4 миллион 700 миң акча бөлүнгөн. 19-жылы каралганда 20-жылда ишке ашырууга башталган. Бүгүнкү күнгө 2 миллион 700 миң жол программасыга каралган, ал бүттү. Эми мына сиздер берип аткан суроо боюнча жооп бере турган болсок, так маалыматта Акбулак айылында механизаторский МТФ участкасында бир трансформатор 160-тык коюлуш керек. Экинчиси Акбулак айылындагы Байтейт участкасында куду ушундай эле 160 киловатт трансформатор коюлуш керек. Себеп бүгүнкү элдин козголгон себеби дагы туура түшүнүп турабыз. Күн мындай аябай катуу сууп кеткенине байланыштуу кичине проблемалар, жагдайлар чыгып атат. Бирок бүгүнкү күнгө бизде утуучу чыкты, жарыяланган порталыбыздан утуучу бар. 500 миң сомдук биз проектке берген эдик сметный документациясыны. Бүгүнкү күнгө 435 миңге утуп атат дагы. Бир 15 күндүн ичинде биз биринчи трансформаторду же экинчисин дагы эле алып келип коюшка аракет жасайбыз. Ал жердеги жашоочулар буга чейин айыл өкмөткө электр тармактар ишканасына мэрияга көп ирет кайрылганбыз дешет. Туура, себептенде бүгүнкү күнгө биз өзүбүзчө эле иш чараны эч качан таап эме кылбайбыз. Бул квартальный комитет, депутат, ошол көчөнүн аксакалдары менен макулдашылган иш чара болот дагы. Анан негизгиси кайсыл бүгүнкү күнгө элге керектүү ишти тандап алабыз. Аны биз өзүбүзчө эле бир нерсе кылган жерибиз жок. Буну толугу менен ошол квартальный комитет, көчө комитет, ушул айыл башчы менен, депутаттар менен кеңешип, анан кийин башталган иш чара. Жок, мурда кайрылган туура, бирок порталга, программага кирген, иш чарабыз да бар. 500 миң акча бөлүнгөн, 2 трансформаторго 253 миңден смета жасалган, бүгүнкү күнгө аткарылат. 20 күн сабыр кылып турушат эми, кичине болсо да. Себептенде документацияда мындай экен да, мурда берген порталыбызда бир фирма кирип калды. Туура эмес болуп калган экен, биздин адисибиз жактан берилгени. 2 трансформатордун ордуга 1 трансформатор берилип калган, ошон үчүн биз аны отмена кылдык да, кайрадан 7 күндүккө бердик. Биз мыйзам жолунда эле ишти алып барып кетип атабыз.
Кыш босогого келип үй жылытуу негизги көйгөйгө айланганда жергиликтүү тургундар көйгөйдү көтөрүүгө аргасыз болгонун айтышса, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жумуш жүрүп жатканын маалымдап, элдерди аз күнгө сабыр кылууга чакырат. Кичине гана белгиленип кете турган болсо, бүгүнкү күнгө баягы арыздануучулардын участкасында МТФ участкасында бул илгертен бөлүнүп келген участка, бирок ошого карабастан дагы өкмөт элдин көйгөйүн чечебиз деп ушул участканы иш планга киргизип, бүгүнкү күнгө 253 миң сомго смета жасалып, утуучу бар. Экинчиси, ушундай эле маселе Байтейт участкасында буга дагы 253 миң сомдук проект жазылган, утуучу бар. Бир лот менен бергенбиз. Бир Кудай буйруса, бир 20 күн ичинде бардын толук кой беребиз. Үйүмдү мен обогревательди койсом эч жылытпай койду. Ошону айна мына көмүр сатып алдым. Көмүр азыр аябай кымбат болуп атат. Төзгө чейин көтөрүлүп кеткен. Көмүр алыш биз үчүн азыр проблема болуп атат. Бардыгы болгону мен бир гана күйөөм иштейт. Биз алты жаны биз иштебейбиз. Күйөөм гана иштегендиктен ошо обогреватель койсок эч кандай ылыспайт. 2 комната үйүм эч бир ылытпайт да. Түнү менен ушуп чыгабыз. Ушунда мында ток аябай бизде өтө слабый. Ошол кеч киргенде эч кандай бир тамак деле бышыра албайсың да печкадачы. Аймактык башкармалыктын башчысынын айтымында пандемияга байланыштуу жумуштар кечиктирилген. Жергиликтүү жашоочулар бул айылдын трансформатору менчик болгондуктан жеткиликтүү эместигин айтып, оңдоп түзөөдөн өтпөгөндүктөн электр жарыгы көп өчүп жатат дешет. Кой бере албай калган мезгилибизде пандемия болуп калды да 3 айга ишканаларды токтотуп, кыймылдар жок болгондо портал дагы прием кылбай калды. Ошон үчүн мамлекеттик сатып алуу порталыга биз заявкаларды бере албай калдык. Мурда берген иштерди толугу менен аткарып, азыр бизде утуучу бар. Аны кичине маалыматы болбой калып турал кишилердин. Бизде бир маселе, ал жерде трансформатор, менчик трансформатор бар эди. Башкасыга карайт, ону не в балансе биздин ресурсибизде, ошого келип карабайт. Onu küçüğü ucu boyu kaldı. Karışı katta мәлеге жетпей атат. Мәлеге жетпей атат. Ошого шо механизаторский жакты, мына Акбулак жакка кетип аткан жерде ошого алмаштырышка аракет кылып берсе жакшы болот деди. Ал эми трансформатор көйгөйү боюнча адегенде ал трансформатор кимге таандык экендигин тактоого аракет жасадык. Трансформатор бизде маерде бир депутат бар экен, Тагаев. Ошол теплица маалда менчиктешип алган экен. Же ошол шону балансыда, электриктерибизди балансыда эмес, ошого биздин ресурс карабайт. Ол дагы карабайт. Ол билбейм. Кебейтем бияка. Ошого мына механизаторский жакка башка трансформатор коюп беришке суранабыз. Бул кичине маалыматты кичине эме бериптир, ал киши кичине маалыматты жок окшойт. Бул мурда СССР мезгилинде коюлган, бул бүгүнкү күнгө Тагаев же башка эмес. Бул бүгүнкү күнгө ошол мурдагы Засолка деген участкасында коюлган трансформатор. Аны эч ким алып кеткен жери жок. Ошол эле элге кызмат кылып атат. Ошонун жанында 50 метр бери биз 18-жылы жаңы бир трансформатор коюп бергенбиз. Элге кызмат көргөзүп атат. Эми бүгүнкү күнгө ошол жерге кирип ремонт жасай албай калган себеби бар. Себептен да мурда мыйзамдаштырылып калган экен бул жер, үй салынып калган экен. Ошону азыр карап атабыз дагы, увеличение мощности болот, рейс менен сүйлөшүп атабыз. Же болбосо башка участкага алып чыгып кой беребиз. Баранын проблемасы. Бирок бизге карайт. Бүгүнкү күнгө биз колдонуп атабыз, Карабан аймактык башкармалысы карайт. Ал бирөөдүн жеке менчиги эмес. Бирок оңдоп аткан мезгилде кээ бир жерде элдин салымы бар. Кичине акчадан же предохранитель же болсо патрон деген нерселерди коюп берген күндөрү дагы болуп атат. Бирок колубуздан келишинче былтыркы жылдан бери аларга ончолук эле салык салынбастан биз эле оңдоп берип атабыз. Элдердин айтымында бул аймакта электр жарыгынан башка да көйгөйлөр көп. Алардын бири таза суу көйгөйү. Балдар араба менен сууап келет, узактарга барып суу чыккан жерлерден. Мана кран турганы менен суу жок. Жазда биче келет чылдырап, оян бир-эки адам алгандан кийин токтойт. Азыр общем эле мана күн суук болгондон бери вообще суу жок. Балдары, кичине балдар мындай окуучу балдар суу ташыйт. Үйдө эркеги барлар машинеде сууап келет. Бизге окшогондо ушинтип кыйналып отурабыз, суудан кыйынчылык.
чечиш үчүн каяка кайрылдыңыздар? Сууду чечиш үчүн айыл өкмөткө бардык, башка жактарга бардык. Эч ким суудун проблемасын чечпеди. Бирок кран куру берген менен суу аз келет. Кебейт азыр кыш ичи вообще жок болду суу. Мана өзүңөр көрүп турасыңар, кран турат, суу жок. Keyin bizde daha bir mesele su malabizga kelgan. Biroq bana 4 yıl oldu. 4 yıl içinde ne знаю bir 2 yılda bir çıkıvattık. Hazır вообще çıkmay atat. Şonu daha araştırıp berse biz неме болот дедик да, разы болот дедик да. Караван аймактык башкармалыгынын башчысынын айтымында суу боюнча көйгөй да чечилип жатат. Атайын долбоордун негизинде аталган айылдын 4 көчөсүнө таза суу жеткирилүүдө. Таза суу маселеси боюнча Акбулак айылында 8 көчө кирген, 8 көчөнүн сметасы даярдалган. Бүгүнкү күнгө 1 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол 1 миллион сом акчаны Эминур деген компаниясы утуп алып, иш чараны алып барып атат. Эми кечээ сууктарда 5-10 күндөн өзүңүзөргө белгилүү болгондой катуу сууп кеткенине кичине бетондуу иштери токтоп калды. Бирок аны дагы бир 10 күн ичинде бизге аяктап тапшырат. Бизде технадзор бар. Биз порталга берип жарыяламалыгын уткан адам бизге толугу менен ошол иштин сапатыны камсыз кылып берет. Таза суу программасы боюнча иш проблема жок. 1 миллион сомдук 4 көчөгө суу орнотулуп атат. МТФ участкасынын ылдыйында Орто Кыштак деген участкасы бар. Эч суу барган эмес эди. Ошол жерге азыр сууду тартып берип атабыз. Анан кийин Зайчи Маматов көчөсүндө бир көчөгө кирбей калган эди. Аны дагы портальщик менен сүйлөшүп, дагы 100 метр кошумча турбасын тартып берип атабыз. Ошондой эле Фрунзе көчөсү бар 675 метр, ошондой эле Свердлов көчөсү бар 675 метр. Булар бардыгы иш жүрүп атат. Жергиликтүүлөр көйгөйгө толгон көчөдө жол маселеси да кыйын экендигин маалымдашты. Трансформаторубуз жок бизде. Свет маселеси кыйын, жол маселеси кыйын. Биз билбейбиз, бизге жардам кылсаңыздар деп сиздерди чакырганыбыз. Ол маселе бир эле Акбулак айылында эмес, өз негизи эле бардык эле жерде болуп атат дагы. Жер трансформация болуп, жер участкасына бөлүнгөндөн кийин, ошол жерлер бөлүнүп, эл барып үй салып алгандан кийин, эми кичине акчабыз бюджетте тартыш болгондугуна байланыштуу, эл барып туруп, бөлүнүп чыккан кишилер өздөрүнчө ошол теректерди туура коюп, эптеп жашап келишет. Бунун бардык бизде маалыматыбыз бар. Мыйзам боюнча жазылып турат да, жаңы конушка өкмөт бийлик тарабы, аткаруу бийлиги сууду, светти, жолду салып бериш керек. Бүгүнкү күнгө былтыркы ошол сиздер азыр айтып аткан участкада былтыры дем берүүчү грант менен шагалын төшөп бердик. Эмки жылга Кудай кааласа ошол проекттердин бардыгын столба зымдарын киргизебиз. Анан кичине бул жерде проблемабыз бар, себептен де РЭС акционерный общество болгондугуна байланыштуу биз аларга үстөмдүк кыла албайт экенбиз. Эми буюрса жаңы эмеде чечилип калар бул маселелер. Бизде бүгүнкү күнгө 300 000 сом акча бөлүнгөн эди. Сметада эсептеп чыкканыбызда 500 метрге эле гана салыныш керек экен стандарт боюнча. Бирок ошону дагы подрядчиктер менен сүйлөшүп, бир аз болсо дагы чозуп 1 километрге чейин шагалын төгүп бердик. Азыр бүгүнкү күнгө Акбулак айылында 1 километрге быйылгы жылы шагал төшөлдү. Шаар жетекчилиги болсо аталган айылдагы көйгөйлөр көзөмөлдө экендигин белгилейт. Учурда порталдар ачылып, жумуш жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Бүгүнкү ушу МТФдагы элдин кайрылуусу боюнча бул боюнча менде маалымат болгон жок. Себеби бизде жылдын башында шаар кеңешинин сессиясында биздин иш пландар бекитилгенде, бул биздин аймактык башкармалык менен өзүнчө Акбулак айылынын айыл башчысы акчаларды толук кандуу булардын өзүнүн иш планы боюнча бекитилген. Ошо баягы пандемия учурунда быйылкы жыл биздин республикада бюджетте дефицит болуп атпайбы? Ошонун негизинде биздин шаарда дагы бюджеттин дефицитибиз бар. Ошондой болсо дагы биздин кызматкерлер ар бир өздөрүнүн койгон пландарын, максаттарын ишке ашырып жетишти деген үмүттөмүн. Бирок мына азыркы трансформатор свет эмеси боюнча жакынкы сатып алуу порталдары ачылган. Жакынкы бир 10 күндүн ичинде ошол жерге бул электр трансформатор орнотулат. Бирок бул биздин көзөмөлдө болот. Мен ойлойм буга чейин дагы бир топ иш чараларды ошо Акбулакта, Караванда сатып алуу порталдары аркылуу өткөрүлгөн. Бирок көпчүлүгү орундалды. Бирок акыркы
ноябрь айында дагы ошо республикалык бюджеттин дефициттигинен биздин шаарда дагы дефицит болгондуктан кээ бир иш-чараларды бирок аткарылат. Акча маселесин быйылкы жыл болбосо дагы кийинки жылдын эсебинен төлөп бериле турган ошол баягы парталарга катышкан жеке ишкерлерге ушундай сөздөр, сүйлөшүүлөр менен жүрөт деген үмүттөрүбүз бар. Бирок бул маселени жакын арада чечилет. Өзүңүздөр күбө болгондой эле жергиликтүү жашоочулар көтөргөн көйгөйлөр жакынкы күндөрү чечилет деген жоопторду алдык. Маселелер чындыгында буга чейин чечилген беле же биз иликтөө жасап баштаганда чечилип калдыбы? Же болбосо жергиликтүү жашоочулар менен бийликтин ортосунда байланыш маалымдуулук болгон эмеспи? Эмнеси болсо да бул көтөрүлгөн көйгөйлөр эртерээк оңунан чечилүүсүн тилек кылып, элдин мүдөөсү орундалуусун күтө туралы. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Баткен телеканалы.